Қашын қараңыздарчы. Чаң чыгарат десем. Ылайганга чаң чыгарат. Жеңиштин 72 жылдыгына арналган иш-чарада ат оюндарынын 3 түрү көрсөтүлдү. Ага түштүк аймагынан 40ка жакын саяпкер катышты. Кыска аралыкка болгон жарышта Ош шаарында тапталган көкжал биринчиликти эч кимге берген жок. Көкжал деген бозат менен мен постоянно ошо оюндарда катышып биринчилик болом. Кечегинде Ноорузда Тажикстанга барып экинчи болуп калдым. Мына Кудай буйруса 9-майдын Атамекен согуштун азыр 72-жылдыгы болуп калды. 72-жылдыгына мына Кудайга шүгүр дагы биринчи болдум. Кунан жарыш 16 чакырымдан турду. 7 кунандын ичинен мындай алыс аралыкка жарышууга Золушка мыкты даяр болгону мелдеште аныкталды. Элибизге майрамы менен куттуктап кетким келет. Улуу Атамекен согуш немесин 9-май майрамы менен бар жоон куттуктайм. Элибизге ден соолук каалайм. Иш-чара концерттик программа менен коштолду. Ат оюндарын көргөнү келген эл майрамдык программа жогорку деңгээлде уюштурулганын билдиришти. Жеңиштин 72 жылдыгы биз үчүн узактан бери күтүп жүргөнбүз. Майрамдын немеси жакшы эле. Көңүлдөкүдөй эле болуп атат. 9-май майрамыңыздар менен. Майрам biz üçün жақсы, ең жақсы соны өтіп отыр. Бақуат жашау, иман рызқын ынтымақ берсін Алла Тағала үшін. Жерimiz тыныч болsun, asmanımız açık bolsun, Kırgızstan тыныч болсын мамлекет. 6-чы кругту биринчи болуп басты. Негизги максат бул биздин элибизге ошол көптөн бери ошол ат оюндары уюштурулбаган, ошо Кунан чабыш, Аламан байгени кайра элибизге жеткирип, ошол унутулбасын, ошол оюндар дагы улансын деп биздин келечек муунга дагы өткөрүп берүү, жеткирүү максатына уюштуруп атабыз. Буйруса бул дагы улантырып турат. Мына алдыбызда өзүңөр билесиңер, биздин эгемендүүлүк күнүбүз бар, андан кийин шаарыбыздын күнү бар. Ошол майрамдарга дагы ошол сыяктуу бир топ оюндарды уюштурабыз. Улуу Атамекендик согуштун жеңишине арналган ат оюндарын өткөрүүгө жергиликтүү казынадан 150 000 сом акча каражат сарпталган. Арген Камалдинов, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.